Ошол күнү базар эле. Суббота күнү. Кутбидин Пазылов автоунаанын капотунда сүйрөлгөн милициялардын биринчиси эмес. Буга чейин да мындай фактылар катталып, интернет барактарына тараган. Бирок анын 7 жылдык иш тажрыйбасында биринчи окуя болуп калды. Ал мындан 2 жыл алдын каналда агып бара жаткан кызды куткарып, кесиптештеринен айырмаланса, бул жолу коомдук тартипти сактайм деп ушундай окуяга кабылып отурат. Ылдыйдан көчөдөн эле катуу газ менен чыгып калды. Катуу газ менен. Себеби эл өтүп атат эле да мен. Элдерге кооптуу, биз денесине жаракат бербесин же болбосо каты келип болбосун деп бул автоунан тосом. Тосуп турган жеримден айдап жиберди. Айдап жүргөндө себеби путума тийди да. Алдыңкы путу. Тийгенде эле капоттун үстүнө жаткыра койду. Жаткыра койгондо эми качышка боло калды. Кармап алдым. Ошол бойдон айдап кетип калдым. Анын бул аракети белгисиз адамдар тарабынан тасмага тартылып интернетке жарыяланган. Окуя 6-май күнү орун алып, бул күнү Борбордук базарда эл көп болгондуктан милиция кызматкерлери жол кыймылын көзөмөлдөп турушкан. Тартипке баш ийбеген айдоочунун мындай жоругу коомчулук тарабынан да сынга алынууда. Анткени облус борборундагы тар көчөлөр патрулдук милициянын жардамында гана иретке келип турат дешет. Бул мунта берсек, буну машинанын алдыга салып, аркасына салып, бул немеге Кыргызстан эмесиге талабга жооп бербейт. Гаилер өзүнүн ишин аткарыш керек болор дагычы. Себеби көрүп атасыңар жол бүт эле битком да. Басканга мисалы машина эле эмес. Ушу адам басканга уже жол калбай калып атат да. Милиция кызматкерин өз автоунаасынын капотунда сүйрөп кеткен айдоочу 8-май күнү кармалып, автоунаасы айып аянтчасында токтотулган. Ал 1990-жылы туулган Баткен районунун Кызыл Бел айылынын тургуну болуп чыкты. Азыркы учурда анын үстүнөн кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Айдоочунун үстүнөн Баткен облустук ички иштер башкармалыгы тергөө бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жада кодексинин 234-беннесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунун көрсөтүлгөн кылмыш белгилери менен кылмыш иши козголуп, азыркы учурда тийиштүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Бирок бул айыптоолорду кылмышка шектүү мойнуна албай турат. Анын айтымында патрулдук милициянын кызматкери эч кандай жол эрежесин бузбаса да токтоткон. Мындан улам ал анын буйругуна баш ийген эмес. Ошол эле учурда капотто жаткан милиция кызматкерин байкабай калганын айтууда. Нарушение менден бузулган эмес болчу. ГАИ кызматкерин эмне үчүн капотко сүйрөп алып? Мен жанымда айнекти ургулагандыга көңүл ошону карап алдымды карабай акырын айдап бара бергем. Карасам ушу алдымда турган экен. Анан токтоттум, түшүп калды, анан кайра ташып кеттим. Айдоочулардын жол кыймылынын эрежесин сактабагандыгынын айынан Кыргызстанда адам өлүмүнүн көрсөткүчү жогору. Жол коопсуздугун көзөмөлдөп турган кызматкерлерге карата мындай мамилелер жол кырсыктарынын азаюусуна эмес, кайрадан көбөйүүсүнө алып келери айтылып жүрөт. Мындан улам ар бир айдоочу укугун гана эмес, жоопкерчилигин да билүүсү зарыл. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.